Жалғыз арча. Аңгемени жазған Ашырбек Құрманов. Оқыған Аділет Чубақов. Қарагера тандасанда башын екі жаққа чайқап, гертетіштеген бетегені шашпай чайнап, денесіне жауша қалышқан чымын чіркей көгөндөрді бұтын сілкеп, құлағын тынбай қимылдатып, же құйрығыменен қуалап оттап жүрөт. Қарагераттың алдыңқы бұттарын ноқтонын чылбырыменен тұшап қойып, Қадыр чоңата күндүн ысығынан кемселин чечеп, тебетейін башынан алып, тобучан күнгө қақтанып отырат. Қырдың белінде чөптің башын ырғалтқан жел да жоқ. Қадыр чоңата қолоттың төрінде жайылып баратқан қойға көз салат. Қойдың асты төрдің құмай шағыл ташына жетіп қалғанын көріп, алар қайра артқа тартарын Қадыр чоңата белеп, жай барақат, жанындағы қол жанашындағы жарманы уыртап өзөк жалғайт. Бұл Қадыр чоңатанын күнүмдүк иши. Ар бир кыймыл, жада калса койлордун да жайылганы, кайсы жерден кайра артка тартарын, кайсы убакта сууга түшөрү ага белгилүү. Эгер жамгыр жаабай күн ачык болсо, өзүнө да, малга да тынч болуп, атынын оттогонуна ылайыктуу жер таап барып жай алат. Отурган жери кароол болуп, айланасы алаканга салгандай көрүнүп турат. Қадыр чоңата кемпир менен колхоздун чабыр коюн багып келишет. Өмүр бою турмушу колхоздун чарбасы менен байланышкан. Алды күчтүү кездеринде колхоздун туар коюн багышып, башына баш төлө алышып, колхоздун алдыңкылары болбосо да жоон ортосунда болушуп, далай жолу сыйланып, кадыр баркка ээ болушкан. Эми минтип жашы 70тен өткөндөн кийин мурдагыдай күч кубаттан тайып калган учурда, айылда бош отургандан көрө кичине болсо да колхозго кол кабыш кылайын деп колхоздун чабыр коюн алган. Чабыр бакканына да 5-6 жылдын жүзү болуп калды. Чабыр койлорду алыскы жайытка айдашпай, жакынкы жайлоо болгон чуңкур суусунун Жалгыз Арча деген жерге жайлашат. Кеч күздө чабыр койлордун эттенгендерин колхоз кабыл алып, кайрадан колхоздун чабыр койлорун алып келип кошуп турушат. Кадыр чоңата баккан чабыр койдон башка да бул жайлоодо колхоздун дагы бир коро чабыр кой баккан малчы жайлайт. Жалгыз Арча жайлоосунун 2 узун колоту бар. Ар бир колотто бирден коро кой. Колоттун орто ченинде малчылардын боз үйлөрү тигилген. 2 жылдан бери экинчи чабыр койлорду Теңизбай багат. Үй бүлөлүү, балдары жаш. Өзү 40 жаштан ашкан чымыр денелүү, курсагы чыккан адам. Кыялы кырс, орой, чоң кичинени этибар албай сүйлөгөн, өз оюн бирөөгө таңуулап, эч кимге сөз бербеген, жөнү жок жерден каткырып күлгөн, баштаган ишин аягына чыгарбай, мүмкүнчүлүк болсо жасап жаткан ишин бирөөлөргө оодура салганды жакшы көргөн, жумушка чоркок, желкеси оюлган жалкоолордун бири. Колхоздун жетекчилери анын кулк мүнөзүн жакшы билишкендиктен жооптуу иш беришпей, бирок колхоздун мүчөсү болгондуктан анын жаш балдары бар экенин эске алышып, ага колхоздун чабыр коюн бакканга беришкен эле. Теңизбайдын маңдайы жарык, жүзүнөн нуру жаркылдаган, колунан келсе баарына жардам бергенге умтулган келинчеги бар. Аты Ажар. Ал басса турса, балдарынын келечегин сурап жаратканга жалынып турат. Бир жагынан эртелигеч буту бутуна тийбей, жаш балдарынын камын ойлоп оокат кылса, экинчи жагынан күйөөсүнүн кылык жоругун жакшы билгендиктен, колхоздун ишеничин актайлы, уят болуп калбайлы деп, күйөөсү жокто малдын артында. Теңизбай күн сайын болбосо да, жума сайын болор болбос шылтоо менен айылга жөнөйт. Жалгыз Арча жайлоосу айылдан көп алыс эмес. Атчан киши эрте менен эрте чыкса түш ой келип калат. Бирок Теңизбай эң эле эрте келди дегенде түндүн бир окумунда келет. Же болбосо айылда 2-3 күн жүрүп алчу адаты да бар. Эрте келген учурда да ылжырап мас болбосо да бир топ кызып алып келип, үйдөн чыкпай уктап жатып алат. Мал менен иши да жок. Мал түйшүгүн аялына жүктөп койгон. Айылга түшкөндө бөтөлкүлөш досторду издеп жөнөйт. Ичкен кишиге да бат эле өзүнө окшогон дос табылып, айылда ал бейкапар жүрө берет. Кээде кызылдай мас болгондо элди көзүнө албай, оозуна агыт кирип, карет чыгып, жөнү жок элдерге асылып, эч нерсени көрбөй, улуу кичүүнү ылгабай, ар кимге тийишип, же бирөөлөрдү басынтып сүйлөп, өзүнчө жан дүйнөсүнөн ырахат алат. Аны билгендер ага теңелишпейт. Келинчеги Ажар күйөөсүнүн мүнөзүн жакшы билгендиктен ага баш көтөрүп сүйлөбөй, мас болуп келсе алдап соолап тамагын берип, төшөккө жаткырып коюп, малга өзү баш көз болот.
Күйөөсүнө нааразы болуп, ага катуу сөз айтып, ортодон уруш чыгаргысы да келбейт. Себеби ал менин балдарымдын атасы. Ал болбосо, бул менин асыл балдарым кайдан болмок эле деп, балдар чоңоюп калганда токтолор, менин турмушум менин балдарым менен Кудай жаратканга миң мертебе ыраазымын деп, ичинен Кудайга жалынып, шүгүр кылат. Балдар үчүн жалбырттап күйгөн отко ташкында баккан сууга деле түшүп кеткенден кайтпай турган кейпи бар. Теңизбай менен Ажардын 4 баласы бар. Балдары жаш. Улуусу 10го чыкса, кичүүсү 2де. Кадыр чоң ата менен Аманат чоң эненин баш кошкондоруна 50 жылга болуп калса да, балалуу боло алышпады. Ичтеринен сызып, өкүнүчтөрүн өздөрүнө сактап, бири-бирин кадырлап сыйлап, Кудайдын айтканы ушул тура айла жок дегенсип, баланын үнүнө зар болуп келишет. Күндөгүдөй Кадыр чоң ата карагер атын тушап коюп, тоонун кырына жамбаштай жатып, айланага көз чаптырып отурду. Атаңдын көрү. Тигер кул бүгүн да үйүндө жок. Малы эмдигиче чыга элек. Байкуш келинге эле кыйын болду. Койлорду кородон чыгарып ийсе тосмолоп турат элем. Балдарынан бошой албай жаткан го. Кантсин. Кайсынысына жетишет байкуш. Теңизбай айылдан келбей калган учурда койлор кородон кеч чыгып, ачка болгон койлор жуушап калбастан, алды токтобой төргө жетсе, арты колоттун оозунда калып, койлор ар кайсы жакка чачыранды болот. Муну жакшы билген Кадыр чоң ата камданып, атын минип алып Теңизбайдын коюн тоскону жөнөйт. Мындай учурда ал Теңизбайдын малы кароосуз калганына кайдыгерлик кылбай, өзүнө жоопкерчилик алып аттанса, экинчи жагынан Ажарга кол кабыш кылып, Теңизбайдын коюна көз салып турат. Жайлоонун төрлөрүндөгү мөңгүлөр эрип, колоттун сайы менен агып барып, чоң сууга кошулат. Капчыгай аркылуу аккан чоң суу тоону жаңыртып, көөр шар этип агып жөнөйт. Капчыгайдын орто ченинде бадал, бак тарактар жыш өскөн. Тоонун этек жагында четинден чычырканактын ашы, тоо жана бөрү карагаттар көздүн жоосун алат. Алардын мөмөлөрү бышкан учурда айылдан кыз келиндер, бала чакалар тергени келишет. Кээ бир учурларда алар ал жерге түнөп кеткен учурларда кездешет. Капчыгайды өйдөлөгөн сайын бийик карагайлар, арчалар, жапалак арчалар кездешет. Айылдыктар калың, бийик өскөн карагай арчаларды кыйышып, үй сарайларын салышат. Бирок капчыгай кууш болгондуктан унаа бара албай, кесип даярдаган карагайларды алып кетүү көп кыйынчылыктарды алып келет. Мындай учурда кесилген карагайларды суу аркылуу агызышып, суу менен агып барган карагайларды капчыгайдын оозунан тосуп алышат. Карагайдан тышкары ал жерде көп арчалар да өсөт. Ошондуктан ал жер 10 арча аталып, капчыгайдан агып келген суу да 10 арча суусу аталып, ал нарын дарыясына куят. Капчыгайдын төрү жайылып, бийиктеген сайын бактарак, бадалдар өспөй, жайык болуп, малдын жайытына ылайыкташат. Ал жерде бетеге жана башка кыска өсүмдүктөр гана өсөт. Бул жаратылыштын ченеми. Ар бир өсүмдүктүн өзүнүн өсүшүнө, гүлдөшүнө, уругун таштап көбөйүшүнө ылайыктуу жерге отурукташкандай сезилет. Бирок табигаттын талабына, ченемине туура келбеген, бул жерге өспөйт деген жерге кээ бир өсүмдүктөр өсүп чыкканына күбө болосуң. Андай өсүмдүктөргө адамдар өзгөчө мамиле жасашып, ыйык катары көрүшөт. Ал жерлер ыйык мазарга айланып кеткен учурлар да болот. Кадыр чоң ата менен Теңизбай экөө жайлаган жер жалгыз арча деп аталат. Бекеринен жалгыз арча деп аталбаган. Жыш өскөн арча карагайлардан айырмаланып, алар өспөй турган жерге бир арча өзүнчө ташты жарып чыккандыктан жалгыз арча деп аталып калган. Качан пайда болгонун эч ким так айта албайт. Кылымдардан кылымга өтүп, куурап, соолуп калбай, кең жайлоонун ортосунда кышы жайы жашылданып өсүп келет. Жанында да эки кичинекей арча бар. Аны көргөн адамдар жалгыз арчаны энесиндей, ал эми жанындагы эки кичинекей арчаны анын балдарындай сезишет. Жалгыз арча илгертеден мазарга айланган. Айыкпаган дартка чалдыккандар, көп жылдан бери балалуу болбогондор жалгыз арчага келишип, андан үмүт кылып сыйынышат. Тегерегиндеги оттоп жүргөн малдарда жалгыз арчага көп жолошпой, кар калың түшүп, малдын мурдуна чөп илинбей калган учурда да ийне жалбырактары мүлжүшпөй, жайдын саратан ысык күндөрүндө чымын чиркей сайгактан качып, арчаны көлөкөлөп, айланасын төбөлөп тепсешпей, же сөңгөгүнө кашынып сындырбай, ага аяр мамиле жасашкандай сезилет. Теңизбай айылга кетип, ал күнү келген жок. Ажар эртең менен эрте уйларын саап, аларды сайга айдап, кайра музоолорду агытканча бир топ убакыт болуп кетти.
Улуу кызы Айша кичине болсо да апасына кол кабыш кылып, жардам бергенге аракет кылат. Ажар бир үй оокатына, бир малга чуркап жан алгалбайт. Үйгө от жагып, чайын кайнатып, балдарына тамак бергенче күн бир карыштай көтөрүлүп кетет. Кородогу камалган койлор маарай баштаганда гана ал койлорду жайытка чыгарып ийип, өзү мине турган атын издеп жөнөйт. Карындары бөксөрө түшкөн койлордун алды колоттун бети менен төрт көздөй токтолбой жөнөшөт. Мунун баары Кадыр чоң ата көрүп, Ажар атын атап, койду көздөй аттанганча дагы бир топ убакыт өтүп кетерин билип, отурган ордунан туруп, Теңизбайдын коюн тосуш үчүн аттанат. Мындай көрүнүш дайыма кайталанат. Ажар эки алдыңкы буттары тушалып кое берилген атын 3-4 чакырым жерден кармап келип, ары токуп, үйүнүн азыгын байланып алып койго бастырат. Ажар колоттун ичиндеги артта калган койлорду үйдүлөтүп, оттуу жерге айдап барып, андан соң колотту кыялап кеткен ат жол менен Кадыр чоң ата отурган жерге чыгып барып, «Жакшысыңарбы аке?» деп колун төшүнө алып жүгүнүп калды. Кудай жалгасын балам», деп Кадыр чоң ата үн катты. «Аке, сизди убара кылып койдук окшойт. Теңизбай кече айылга кетти эле, жумуштары бүтпөй кармалып калган окшойт. Балдарга тамак берип чыкканча эле», деп Ажар Кадыр чоң атасынын алдынан өзүн оңтойсуз сезип, уялып, эмнеде убактынарын билбей турганда, «Эчтеке эмес балам. Эмнеге убар болмок элем? Андан көрө өзүңө убар болуп келбей эле балдарыңдын жанында болсоң болмок», деп Кадыр чоң ата чөнтөгүнөн мүйүздөн жасалган насыбай салган чакчасын алып чыгып, алаканына чаап жатып, «Бу жарыкты койлорду чабыр, оорулуу, араң эле жаныбар деп бизге беришет. Бирок бул жака келгенде бу жарыктыктар кийиктен кем калышпайт. Тоо ташты аралап төргө кетсе араң жетесиң. Кыйкырсаң да укмаксанга салып кете беришет. Бул жерде Теңизбай экөөбүздүн койлорубуздан башка мал жок. Кошулуп кетсе эчтеке эмес. Кечинде корого барганда деле бөлүп алабыз дечи. Бирок тиги атаңдын оозунун ырайын жанагы ит куш жаман. Ошолордон кооптонуп, булардын жанында жүрөм. Алар да кичине эле аңдып тургандай болушат. Көзүң кичине эле жок болсо», деп айта турган сөзүн аягына чыгарбай, ойлоно калып, ичинен кээде ушинтип ооздон сөз чыгып кете берет тура, ит кушту айтып, байкуш келин баланы угуп өтер сарсына кылганым кандай деп, ичинен сүйлөнүп, «Кудай сактасын балам, кабатыр болбой эле кой» деп, чакчасынан алаканынан асфайын салды. «Ата, сизге рахмат. Түш менен Теңизбай да келип калат», деп Ажар колундагы камчысын кармалай калып, кайра бир нерсени эстегендей, «Ой, сизге жармала келдим эле», деп аттын канжыгасында байланып турган азыгын чечип келип, кол арчысын жерге жайып, нанды үзүп туурап, чоң кесеге жарма куюп, Кадыр чоң атага сунду. «Рахмат балам», деп кесени колуна алып жатып, «Жөн эле койсоң болмок. Курсак деле ачкан жок. Анын үстүнө апаң куюп берген айраным деле бар. Теңизбай келгенче койду мен карап турам. Андан көрө үйүңдө жаш балдарыңа көз салып турганың жакшы», деп жарманы шашпай ичип, нандан алып отурду. «Убара деле эмес ата. Үйдө улуу кызым кол арага жарап калды. Бөбөктөрүн карап турат», деди Ажар салынган жоолугун оңдоп. «Кой балам, ал деле бала. Баланын иши чала болот. Балдарың жаш. Аларды көздүн карайгындай карабасаң, урунуп беринип алышат. Сен бара бер, койдон камсанаба», деп Ажарга кайрылып, кайрадан колу менен оозун арчып, «Кудай колдоп, аман эсен жүрө кой балам. Балдарыңдын убайын көр», деп алакан жайып батасын берди. «Рахмат ата, бизди кечирип коюңуз», деп Ажар башын жерге салып, оюндагысын айта албай тайсалдап туруп калды. «Эчтеке эмес балам. Кечире турган эч нерсе болгон жок. Үйдө балдарың жаш, үй оокатың бар. Кайсынысына жетишмек элең», деди Кадыр чоң ата Ажарды сооротуп. Бул биринчи жолу эмес эле. Теңизбай болор болбос шылтоо менен малды таштап айылга кетет. Келинчеги Ажар үйдөгү жаш балдарына же эшиктеги кароосуз калган малга көз болгонго жетише албай жүргөнүн Кадыр чоң ата көрүп, Теңизбайдын малын да көздөп турчу. Ажар анын баарын көрүп, билип туруп, жаш балдарын улуу кызы Айшага калтырып, үйдөн тамак ашын жасап алып, алардын малына көз салып жүргөн Кадыр чоң атага жөнөр эле. Ар жолу Ажар Кадыр чоң атага жолугуп коюп кайра үйүнө жөнөйт. Үй оокаттары бүтпөйт. Балдарын тамак ашын жасап, курсактарын тойгузуп коюп,
Эртең менен кечинде саалган уйлардын чийки сүттөрүн эшиктеги казанга жылытып, анын каймагын тартып, кайрадан ошол эле казанга суу ташып, жылытып, топтолуп калган балдардын кийим-кечектерин жууп, жайып кургатып, деги эле үй тиричилигинен колу бошобойт. Качан гана колу бошобой калганда балдарын ээрчитип, коктунун ортосунда өскөн жалгыз арчага барып, ага көлөкөлөп отуруп эс алганды жакшы көрөт. Ошол учурда балдарда жалгыз арчаны тегерене бири-бирин кубалашып, кат кырышып ойногон сайын ажардын көңүлү ачылып, балдарынын чоңоюп келе жатканына сүйүнүп, ичинен кайра-кайра Кудайга жалынып, кээде мазар болуп кеткен жалгыз арчага да сыйынып жиберет. Жолдошу Теңизбайдын мүнөзүн жакшы билген ажар ичинен Кудайга миң мертебе ыраазымын. Минтип балдарым туралып келе жатышат. Теңизбай балдарымдын атасы эмеспи? Ичкенин бара-бара токтотор, балдардагы чоңоюп келе жатышпайбы? Анча-мынча мүнөзү өзгөрүп, балдардын келечегин ойлоп коет го деп үмүтүн үзбөй келет. Теңизбайдын бир соот үнүндө ажары күйөөсүнө эркелеп, анын алаканын улам-улам өпкүлөп жалоруп жатып, «Темке, балдарымдын атасы, биз кандай бактылуубуз. Кудайыбызга рахмат. Минтип балалуу болдук. Буюрса алар туралып келе жатышат. Күндүн-күнгө кылыктары чыгып, аларды көрүп алып сүйүнөм дейсиң. Кызың Айша эскиргенсип ойнобой, менин жаным анчыкпай кол кабышка жарап калды. Кадыр чоң ата менен Аманат эне бизге кошуна болуп калышканы да жакшы болуптур, Келесең кечигип калганда ата койду тосуп коет. Аманат энем үйүнө барсаң бирер тамагын таппай, дайыма сыйлап жалоруп турат. Байкуштар неге балалуу болушпаган? Деп бир азга ойлонуп туруп, кайра сөзүн улантып, кандай бактылуубуз Темке. Канчалар балалуу боло алышпай жүрүшөт. Бүгүн тиги жалгыз арчага дагы бир үй бүлө келип көпкө отуруп анан кетишти. Аялы ыйлап жатты окшойт. Күйөөсү аялын кучактап отурду. Темке, чынында эле жалгыз арча касиеттүү окшойт, Эмнегедир мени да өзүнө тартат. Анын жанына барып отурсам, чарчаганым кетип, негедир эс алып, көңүлүм ачылып, өзүмдү жакшы сезип калам. Балдар да жакшы көрүшөт. Мени колдон жете эле ошол жака мени сүйрөп жөнөшөт. Арчада эне сыяктуу, жайында эки кичинекей эки арча өсүп чыгып, алар анын баласындай сезилет. Темке, жалгыз арча чынында эле касиеттүүбү? Карасаң башка арчалардан айырмаланып, алар чыкпаган жерге чөп чыккан. Малдар да тийбейт, айланасын булгашпайт. Деп ажар сөзүн аягына чыга электе, Теңизбай колун тартып алып, дөөрбөй уктач. Качантан бери эле бир тал касиеттүү болуп кетиптир. Ага келип сыйынып жүргөндөрүң да жиндилер да. Эмне, алар таладагы талга келип койсо эле балалуу болуп калышат бекен? Балалуу болуу эркектен, ошолордун тыржыйган күйөлөрүнөн бала болмок беле? Деп ары карап жатып алды. Ал түнү ажары көп ойлонуп, кирпик какпай чыкты. Күндөрдүн биринде адатынча Теңизбай айылга кетип, кечинде үйүнө келген жок. Негедир күн бузулуп, эртең менен башталган жамгыр эртеси кечке тынбай жаады. Жүнү жаңы кыркылган чабыр койлор жамгырдан качып, ар кайсы жакка чачырап кача башташты. Кадыр чоң ата көз ачырбаган жаанда эттеп өзүнүн коюн чогултканга гана араң чамасы жетип, ал эми Теңизбайдын коюн караганга чолоосу келбеди. Асмандагы ак булуттар кара түскө айланып, булуттар арасынан жарк эткен чагылгандар кулакты жара жаңырган сайын, колотту бойлогон аркыраган шамал күч ала баштады. Аманат чоң эле уйларды саабастан аркандалган музоолорду бошотуп жиберип, өзү ажардын үйүн көздөй басты. Жамгыр басаңдаган менен шамал күчөп, адамды буттан алып жыкчудай болуп бастырбай, бир топ убарага салды. Жыйылган тезек отунду жаап койгон таарды таш менен бастырылганына карабай учуруп, тигилген боз үйдүн үзүк туурдуктарын сыйрып кетчүдөй болуп турду. Ажар эшиктеги малга караганга чолоосу келбей, жаш балдарын коргоп, аларды жылуу кийинтип, баарын төргө отургузуп, өзү болсо боз үйдү шамал учуруп кетпесин деп түндүк боосунун бир учун темир мештин бутуна байлап, экинчи учун белине ороп, эки кол менен бекем тартып отурган эле. Эшиктен Аманат чоң эне үйгө кирип келип, бул эмне деген шумдук? Кудайдын күнү эмне болгон? Кечке көз ачырбай жамгыр жааса, эми минтип адамды учуруп кетчүдөй шамалы башталды. Эптеп жатып сага араң жетпедимби? Деп үстүндөгү сары плашын чечип, кайра сөзүн улап, абышка койго кеткен. Эмдигиче жок. Өзүнүн малына жетишпей жүрөт окшойт. Болбосо келип калат эле. Ажар, сен койго бастырбасаң болбой калды окшойт. Түнгүр электе Теңизбайдын койлорун чогултуп калбасаң, кечкирип караңгы болсо койлорду таппай калып шорубуз катпасын.
эртерээк кыймылда жөнө, деди Аманат күйүп турган мешке колун кактап жатып. Ушундайда аламат күн болобу? Балдарыңдан чыга албай жатканыңды билип, чыдабай, шамалга карабай басып келбедимби? Деп кооранды. Кудайым бар, учуруп кетпестир. Мешке байлап койгонуң туура болуптур. Деди түндүк боосунун мешке байланып турганын көрүп. Ажар кийинип жатып, апа, балдардын курсактары ток. Шамал басаңдап калгандай. Мешке кичине от жагып койсоңуз эле болду. Балдар үшүп калышпасын, деди. Ажарга Аманат чоң эле жооп кылып, ай бизден камсыраба, мен карап турам. Өзүң чамда эрте бастыра көр, деп Аманат чоң түндүк боосун баса отурду. Теңизбайдын короосунда 300гө чукул чабыр кой бар эле. Койлордун жүндөрү кыргылганына бир аптага жетелек болчу. Нөшөрлөп жааган жамгырдан, катуу шамалдан үшүгөн койлор бир жерге токтобостон, ар кайсы жакка чачылышып, бири тоо таштын арасынан ыктоо издешсе, кээ бирлери башы огон жакка чуркап жөнөшкөн. Ажардын минген аты тоону капталдап кеткен ат жолунда туяктары тайгаланып баса албай бир топ убарага салды. Ажар атын улам-улам теминеп, камчы салып жатып, колоттун төрүнө эптеп келип, чоң таштардын арасында корголоп турган койлорду колот аркылуу ылдый, короону көздөй сүрүп айдады. Көз байланган учурда колоттун күн батыш жагындагы кыр менен Кадыр чоң атада Теңизбайдын кырды ашып кеткен бир топ койлорун чогултуп келип, Теңизбай келген жокпу деп сурады. Бирок Ажар жооп бергенче, ушундайда мамиле жасайбы, жоопкерчилик жөнүндө ойлобойбу. Чыйпыйым чыгып кетти. Караңгы киргенче силердин коюңарды тосуп калганга жетип калсам экен, деп Кадыр чоң ата башындагы суу тебетейин силкеп, Кудай урган десе, атаңдын гана, деп калган сөзүн ичинен күбөрөп калды. Кадыр чоң ата менен Ажар чогултуп келген койлорду кошуп, кой короого айдап келишти. Короого кирген койдун санын көргөн Кадыр чоң ата, ай балам, кой толук эмес окшойт. Эми каяктан издейбиз? Мынтип караңгыда кирип кетти. Көзгө эч нерсе илинбей калды, деп атын көздөй басып бара жатып, мен бастырайын, балким койлорум арап калса таап калармын, деп атынын жалынан кармап сол бутун үзөңгүгө салып аттанып жатканда, боз үйдөн Аманат эне да чыга келип, эмне болдуңар? Келдиңерби? Тиги чогултканга жетишип калдыңарбы? деп абышкасын карады. Ажар да атын көздөй басып, ата, мен да сиз менен кошо барайын, деп байланып турган атынын чылбырын чече баштады. Кой балам, силер үйдө эле болуп тургула. Өзүм эле бастырайын. Анын үстүнө атыңдын да каста жок экен. Түн ичинде ал баса албайт. Жөн эле кыйналасың, деп Кадыр чоң ата атына камчы салып, караңгыга сиңип кетти. Оңулдаган шамал токтоп, жаан кичинеден себелеп турду. Аманат чоң эне менен Ажар мештин түбүндө отурушуп, улам-улам эшикке кулак түрүшөт. Кичинеле дабыш чыкса, Ажар эшикке атып чыгат. Тоо баштарынан бирин серин түшкөн чагылгандан болор болбос жарык боло калган эле болбосо, эшикте көзгө сайса көрүнгүс караңгы. Түндүн бир окумунда алыстан иттин үргөнү угулду. Аманат чоң эне менен Ажар эшикке чуркап чыгышып, Теңизбайды ээришип кеткен иттин үнү го ал келе жатса керек деп, Ажар ичинен сүйүнүп колоттун ылдый жагына кулак төшөдү. Бирок иттин үнү төр жактан угулгандай болду. Кумайыктын үнү окшойт. Абышка келе жатканга Кудай колдоп, койлорду таап калса экен, деп Аманат чоң эне күйпөлөктөп калды. Көп өтпөй эле Кадыр атанын кой айдаган үнү угулду. Ажар сүйүнүп кетип, короонун эшигин ачканга чуркады. Аманат чоң эне абышкасын утурлай басып, ой, абышка келе жатасыңбы, таптыңбы деги, деп үн салды. Кадыр чоң ата жооп кылып, короонун эшигин ачкыла, деп колундагы шапалагы менен койлорду короого айдап кирди. Короодо кепшеп жаткан койлор да маарап үн чыгарышып, ордуларынан козголушту. Жана кашайып унутуп, колоттун ылдый жагындагы койлорду көрбөй калыптырмын, деп Кадыр чоң ата өзүн өзү жемелеп, кичине ылдыйлап бастырсам болмок экен. Колоттун имерилген жеринде эле калышыптыр. Колоттун ылдый жагы менен бастырып баратсам маараган үн чыгат. Имериле берген жерде турушуптур, деп кантип кайсы жерден тапканын айтып жатып, да калдыбы же толукпу билинбей калды. Кудайым бар, деп Кадыр чоң ата зымгороонун эшигин байлап жатып кайрадан сөзүн улап, балам, сен үйүңө кире кой, биз да кайталы. Бул жерде турган менен пайда жок, деди. Ажар бир топко чейин Кадыр чоң ата менен Аманат чоң эне кеткен жакты карап, кайра айылдан келчү жолго кулак төшөп, эшикте бир топ туруп, андан соң үйүнө кирди.
Түнү менен ажар уйку бетин көргөн жок. Сырт жакка кулак салып, иттердин үнү чыкса, сыртка чуркап чыгып, айланага көз салат. Караңгы түндөн эч нерсе көрүнбөйт. Балким Теңизбай келе жатканбы деп, Теңизбай деп 2-3 жолу чакырып да алды. Жооп жок. Жамгырдын жааганы басылган, айлана тымтырс. Кайра үйгө кирип, талаада кой калбаса экен деп сарсанага батат. Кадыр чоң ата да түнү менен уктай албай, анча-мынча чырым этип алып, таң атып келе жатканда тушалып турган атын токоп, бир нерсени сезгендей атына улам-улам камчы салып, колоттун төрүн көздөй желдирип жөнөдү. Төргө жакындаган сайын күндүн нуру тоонун чокусуна тийип, айлана жарык болуп калды. Төрдүн коргоол таштарынын арасынан ордунан жылбай, таштай катып калган сыяктуу болгон Теңизбайдын 5-6 коюн көрдү. Жүрөгү бир жамандыкты сезгендей, ит эле болгон турбайбы? Көзүң менен кара жерге кир. Эмне буларды кечинде көрбөй калдым экен? Деп өзүн өзү жемелеп, атына камчы салып, атынын ооздугун таштардын арасынан кеткен жолго буруп, бир заматта чокуга чыга келди. Тоонун чокусундагы ор койгон чоң таштардын түбүндө курсактары жарылып, ичегилери жерге чубалып жаткан 5 койдо, кекиртегинен тамакталып канга боелуп жаткан 4 койдун өлүгөн, жаны чыкпай буттарын тыбыратып жаткан дагы 3 койду көрдү. Кадыр чоң ата атынан түшө калып, 2 санын чапкылап, таш гана шайнап калгырлар-ай. Ушундай кылышабы, жок дегенде 2-3 жесин, минтеп баарын кырып кеткен кандай, алдага түгүн-ай, таш гана чайнап калгырлар-ай деп, карышкырды кыйкырып карып калды. Жаны чыга албай буттарын силкип жаткан койлордун жанына отура калып, чөнтөгүнө салып жүргөн макиси менен койлорду мууздап жиберди. Жерде жаткан малдын өлүгүн асмандан көргөн кара кузгон жоорулар ошол жерде айланып учуп жатканын Кадыр чоң ата көрүп, койлордун өлүктөрүн жоору кузгундар тарып кылып кетпесин деп, баарын таш менен кордоп чыкканча түш болду. Чекесинен аккан терди бет арчысы менен арчып, тирүү калган 5 койду алдына салып төмөн көздөй айдап жөнөдү. Жолдо карай, эми кандай айла кылам, келин баланын бетин кантип карайм, кантип айтам, өлүп кетпейт элең го, жан эмес таш жаса да кичине бастырып койсоң эмне болмок деп, өзүн жемелеп баратты. Ажар таңзаары менен туруп корого келип, койдун көлөмүн карап толук эле болсо экен деп безеленип жатты. Далай жолу эртең менен кечинде койду санап корого киргизип жүргөн Ажар бүгүн койлорду эрте кородон санап чыгармай болду. Мурунку күндөргө караганда бул жолкусунда койлор кородон чыкканча шашылбай турушту. Же болбосо башка күндөрү койлор отко шашышып, алар эшиктин жанына шыгырап калышчу. Бул жолкусунда Ажар коронун ичинен 10 чакты койду бөлүп, аларды коронун сыртына айдап чыккандан кийин гана калган койлор шашылышпай чууруп чыга башташты. Мурда 3 койду бир деп эсептеген Ажар бул жолкусунда так санайын деген ой менен 2 койду бир сан кылып санады. Санакта 20дай кой жетпей калды. Өзүнө ишенбей койлорду дагы санаш үчүн кайра корого айдады. Кородон чыгып кичине оозуна от алып калган койлор кайра корого кирбей, Ажарды бир топ убарага салышты. Жан ала калбай чуркап, колундагы шапалак менен койлорду тегерете кубалап жүрүп, кородон чыгып кеткен койлорду кайра корого эптеп айдап кирип, кайрадан бирден чууртуп санакка алды. Дагы эле 20 кой кем чыкты. Жаңылсам 2-3 койдон жаңылат элем. 20дай койдон жаңылбайт элем. Кечинде алар талаада калган турбайбы? Деп кабакта тушалып турган атына чуркады. Атка кантип жеткенин да билбей калды. Оюнун баары талаада калган койлордо. Атын токуп алып төрдү көздөй чаап жөнөдү. Чоң колоттун оозунан төрдөн карышкырдан аман калган 5 койду айдап түшүп келе жаткан Кадыр чоң атага жолугуп, "Ата, 5 эле кой бекен. 20 койдой кем болуп атат. Калганын көргөн жоксузбу?" деп сурап калды. Жаман иш болуптур балам. Түндө карайлап көрбөй калыптырмын. Мени Кудай албаспы. Түндө калып калаган койлорду карышкырлар төргө айдап барып сомдошуптур. Тирүү калгандары булар экен. Карышкыр тартып кеткен койлордун өлүктөрүн таш менен кордоп койдум, деп Кадыр чоң ата үшкүрүнүп туруп калды. Эмне кылабыз атаке? Кара көзүм кошайган тура. Теңизбайга эмне дейм? Деп Ажар бышактап ыйлап кирди. Кой балам, ыйлаба. Ыйлаган менен пайда жок. Андан көрө ылдый түшүп, бакандарды сүйрөп чыгып, койдун өлүктөрүн ылдый түшүрөлү. Эт кузгундар таркылып кетелекте. Деп атына камчы салды. Теңизбайга эмне деп айтам? Деп Ажар Кадыр чоң атанын артынан ыйлап бастырды. Кадыр чоң ата ичинен, адам эмес тура надан. Ушундай да мамиле кылабы? Арак ичпей балекет ичип калсын, деп Теңизбайды карып баратты.
Кадыр чоң ата менен Ажар боз үйдүн түндүгүн көтөргөн ашканадан май сүзмө артылган ала бакандарды атка сүйрөтүшүп, кайра колоттун төрүнө келишти. Бакандарды экиден коштоп, жип менен байлашып, бакандарга койдун өлүктөрүн катар тизип жатышты. Ажардын колдорунун каруусу келбей турса да, чымырканып күчүнүн болушунча Кадыр чоң атага көмөк болуп, койлордун шыйрактарын колунан чыгарып жибербей, тырбалаңдап чекесинен кеткен кара терге көңүл бурбай, койдун өлүктөрүн атка сүйрөлгөн бакандарга тизип жаткырып жатты. Кадыр чоң атага да оңой болгон жок. Жашы өтүп, алдан тайып турган учурда анын үстүнө бийик тоодон кыймылдаш, бир топ кыйын болуп турганына карабай, алда чымырканып, алы кеткенин Ажарга билдирбей турду. Күн түш окумдан бир топ өтүп калган учурда гана Кадыр чоң ата менен Ажар койлордун өлүктөрүн жалгыз арчанын жанына сүйрөп келип калышкан учурда колоттун оозунан Теңиз байдын караны көрүндү. Анын көңүлү жайдары, ичинен кымылдап ырдагансып, улам-улам колундагы камчысы менен атын жамбашка сылай чаап коюп, акырын бастырып келе жатты. Жалгыз арчанын жанында турган Кадыр чоң ата менен Ажарды көрүп, жүрөгү бир жамандыкты сезгенсип, атын чапкылап жете келип, бакандарда тизилип жаткан өлүктөрдү көрүп, "Окуй, бул эмне деген жорук, я? Меники я?" деп атынан секирип түшүп, койдун өлүктөрүнүн белгилерин карай баштады. Өлүктөрдү аралап, ар биринин шыйрактарын жогору көтөрүп, жонундагы өзүнүн белгилерин көрүп, өлүктөрдү туш тарапка ыргытып кирди. Мунун баарын карап турган Ажар эки колун бетине алып шолоктоп ыйлап жиберди. Теңиз бай эки жака ыргытылган койдун өлүктөрүн өтүгү менен тепкилеп, колундагы камчысын мыкчый кармап ызаланып, "Энең дурайын гана канчык. Сен каякты карап жүрдүң я?" деп Теңиз бай Ажарды көздөй атырылды. Ажар шолоктоп ыйлап, "Жаан жаап, караңгы кирип кетти" деп араң жооп берип жатканда, Теңиз бай күчүнүн бардыгынча Ажарды келип санга тээп калды. Герзабай өтүктүн башынын кыры Ажардын сан этине тиер замат Ажар жерге кулап түштү. Жаңы эле аттын оозун тартып минип келе жаткан Кадыр чоң ата Ажардын чаңырыгынан селт эте түшүп, атынын башын Теңиз байды көздөй буруп, "Ай акмак, сен адам эмес турбайсыңбы? Көпкөндүн да чеги болот, атаңдын гана канын ичип калгыр. Бул байкушта эмне күнөө? Сенин жаш балдарыңды карайбы же сен акмак? Күндө сайрандап жүргөндө сенин коюңду карайбы я? Кайсынысына жетишет я? Акмак. А сен каякта жүрөсүң?" Бир адамга катуу айтып көрбөгөн Кадыр чоң ата чыдай албай Теңиз байга кыйкырды. Айкырып турган Теңиз бай Кадыр чоң атага бурулуп, "Эмне деп келжирип атасың? Менин катыным менен, малым менен сенин ишиң болбосун. Жиниме тийбей жолуңа туш. Бирди көрө элеңди" деп Теңиз бай тишин кычыратып, кайрадан Ажарга айкырды. Канчык, бул арчада сейилдеп жатып алдың да, малды карабай" деп колундагы камчы менен ордунан тура албай турган Ажарды жон талаштыра тартып жиберди. "Токтот, акмак, тарт колуңду, көкме" деп аттын үстүндө турган Кадыр чоң ата колундагы өрмө камчысы менен Теңиз байды 3-4 жолу баш талаштыра чаап жиберди. Теңиз бай колу менен башын калкалады. Чабылган камчынын кесепетинен Теңиз байдын калпагы башынан түшүп, өрмө камчы анын башына тийип, баш териси айрылып, андан аккан кан бетине жайылды. Бети башы канжалаган күйөөсүн көргөн Ажар Кадыр чоң атанын бутуна жабышып, "Ата, жаппаңызчы атаке" деп Ажар күйөөсүнө болушуп чаңырып жиберди. Кадыр чоң ата ошондо гана өзүн токтотуп, атына камчы салып, үйүн көздөй чаап кетти. Теңиз бай эки колу менен башын мыкчып эңкейип отурду. Колунун манжаларынын арасынан сызылып кан агып, кийген кийими кан болду. Кан жалап отурган Теңиз байдын жанына Ажар чуркап келип, күйөөсүн кучактап, көйнөгүнүн этеги менен бети башын сүртүп, өйдө жөлөп тургузуп, колтуктап үйүнө алып жөнөдү. Бул окуя заматта айылга угулду. Эртеси колхоздун башкармасы, бригадири, кой фермасы жана бир жаш жигит болушуп, жалгыз арча жайлоосуна келишти. Алар Теңиз байдын коюн санакка алышты. 15 кой кем экен, деди кой ферма башкармага кайрылып. Башына кара кепка, жонуна кара көгүш плаш, бутунда булгары териден офицер өтүк кийген башкарма колун артына алып, бети башы бинт менен таңылган Теңиз байды карап, "Кейпиң кантет?" деп ага кайрылып, кайрадан сөзүн улады. "Өткөн жолу тубар койду алып жатып, сага эскертүү бердик эле. Андан деле жыйынтык чыгарбаптырсың баатыр" деп башкарма кичине ойлонуп туруп калып, "Мейли, өз убалың өзүңдө" деп, "Сага башкача мамиле кылсак болот эле,
Ошондо эле сени жумуштан бошотуп, бара турган жериң болсо 4 тарабын кыбыла деп колхоздон чыгарып жиберсек болмок. Бирок сенин үй бүлөңдү, бала чакаңды эске алып кечирим кылганбыз. Бирок сен андан сабак алган эмес экенсиң. Ичкениңди таштаганың жок. Жинди суунун артынан түшүп алып, малды талага таштап, айылга куттуу күнү түшүп жүрөсүң. Өткөндөн сабак алган жоксуң. Деп башкарма жай сүйлөп, четте турган ажарды көрүп кайра сөзүн улап, бул келинчегиң оокат деп сенин кылыгыңды билдирбегенге аракет жасап, жаш балдарын калтырып коюп мал артынан жүрсө, бул байкуш келин кайсынысына жетишет? Мына бүгүнкү көрүнүш. Сенин жоопкерсиздигиң, өкмөт берген ишенимге жасаган мамилең. Сага айткан кайран гана сөз. Баары бир түшүнбөйсүң. Деги эле түшүнүгүң жок бенде экенсиң. Бир дагы элге да, колхозго да, үй бүлөңө да пайдаң тийбеген жан экенсиң. Сени адам деп айтканга да ооз барбайт. Адам сендей болмок беле. Сага караганда тиги жансыз, жалгыз арча пайдалуу. Анын адамзатка зыяны жок. Деп башкарма көзүнө уруна түшкөн арчаны сөзгө кошуп кетти. Бир аз токтой калып кайра кой фермасына кайрылып, силердин да күнөөңөр бар. Өз убагында буга чара көргөн эмессиңер. Көз салбагансыңар. Жыйынтыгы бул. Акты түзгүлө. Аны тийиштүү органдарга өткөрүп беребиз. Койду өткөрүп алып, Асанбектин карамагына өткөрүп бергиле, деп сөзүн аяктады. Башкарманын сөзүн угуп турган Ажар ыйлап жиберип, бизди кечиргилечи, дагы ишенич бергилечи. Биз койлорду төлөп беребиз. Койду албагылачы. Бизди жумушсуз калтырбагылачы, балдарыбыз жаш, деп көз жашын төгүп жиберди. Башкарма Ажардын сөзүнө кулак салбастан маштасын көздөй басып барып, жанында турган бригадирге кайрылып, эртең гараждан машина бөлдүрүп алып, бул койчу бала Асанбекти өз үй бүлөсүн көчүрүп келип, кайра Теңизбайдын үй оокатын айылга көчүрүп кеткиле, деп башкарма машинага отуруп, жогору жакта жайгашкан Кадыр чоңотаныкына машинасын айдатып кетти. Ал күнү Теңизбайдын коюн айылдан келген Асанбекке өткөрүп беришти. Карышкыр жеген койлорго акты түзүлүп, ага баары кол коюшту. Эртеси эртең менен Ажар үй оокаттарын таңып, көчкөнгө даярдана баштады. Теңизбай эшикти ары бери басып, ичинен ызаланып, кимдир бирөөлөргө жини келип, өзүнчө сөгүнүп сагынып, ичиндеги ызасын кимден чыгарарын билбей турду. Үйдөн алыс эмес жерде турган жалгыз арча көзүнө урунду. Эмне баары кыйынбы я? Мен аларга көрсөтөм. Менин ким экенимди алар билишпейт экен да. Эмне соттотуп жиберет бекен? Көрө жатабыз. Кимди ким соттойт экен? Баары эле кыйын болушат, ыйык болушат. Жада калса тиги арчадай жоктоп коет тийинеңди. Мен аларга көрсөтөм. Эмне тиги арча менден өйдө болуп кеттирби? Эмне ал ыйык бекен? Көрөм анын ыйыгын. Деп Теңизбай көңнүн жанында жаткан кара балтаны алып, арчаны көздөй басты. Тиштерин кычыратып, өңү бузулуп, ичинен ызаланган Теңизбай мен көрсөтөм, мен ыйыкты көрсөтөм деп келип, ийне жалбырактары жашылданып, бутактары жерге көлөк берип турган жалгыз арчаны балталап кирди. Гүйлөнүп урулган ар бир балтанын изи сөңгөгүнө так калтырса да, жалгыз арчанын бүткүл боюна доо кетирип жаткансып турду. Ошол маалда табияттын бир кичинекей кубулушу менен жараткандын бир пендесинин ортосунда кармашуу пайда болгонсу да, канча жылдан бери нечендеген жер алдына кеткен музга, нечендеген бир тамчы жок кургакчылыкка туруштук берип, табияттын шартына туура келбеген жерге өсүп келген жалгыз арча эми минтип табияттын кереметин көөдөнө көз менен көрө албаган, адамдар арасында орун таба албаган, Кудайды оозуна албаган, адамдык касиеттерден баш тартып, ич күйдүрүккө, көрө албастыкка, алсыздыкка берилген, өмүр бою бир гана ичимдикти самаган жараткандын бир пендеси менен өмүр үчүн күрөшүп жатты. Бүт денесиндеги болгон күч кубатын жыйнап, Теңизбай ар бир урган балтанын изине каршы коюп тургансы да, урулган балтанын мизи арчанын чоң сөңгөгүнө матырылып кирбей, кайрадан арт көздөй серпилип, анча-мынча гана чамындыларды алып түшүп жатты. Кара тирге түшкөн Теңизбай кара балта менен арчаны кыя албаганына көз жетип, кайрадан өчөшүп, колундагы балтаны ыргытып жиберип, көрсөтөм мен азыр. Баарын жайлайм. Ушу калым жетпей калыптырбы, ыйык деп коюшат. Ыйыктыгын көрсөтөм. Түп тамырынан бери кыйратам, деп үйүн көздөй шашып жөнөдү. Короонун жанындагы жыгач отундардын арасында жаткан кол арасын алып, кайра арчага келип, арчаны түбүнөн аралай баштады. Тиштери курчаранын изи акырындык менен арчанын сөңгөгүнө кире баштап, тарындылары майдаланып сыртка чыгып жатты. Бирок
Арча кайрадан чымырканып, араны сөңгөгү менен кысып алып, арчанын жылышына тоскоолдук берип тургандай болду. Теңизбай кайрадан тишин кычырата, аранын кармагычын эки колдоп кармап, бир буту менен арчанын сөңгөгүн тээп туруп, аранын болгон күчү менен тарып жатты. Үйдө жаш балдарын тамактандырып коюп, эшикке чыккан Ажар жалгыз арчаны тарып жаткан күйөөсүн көрүп, жан алы калбай чуркап келип, «Темике, бул эмне кылганың, токтот!» деп Теңизбайдын колуна жабышты. «Турчу нары, жолтоп алба мага, өзүм билем, жогол нары!» деп Теңизбай Ажарды түртүп жиберди. Ажар шолоктоп ыйлап, «Темике, акылыңа келчи, бул арча сага эмне кылды, эмне кыйып атасың, тийбе арчага!» деп Ажар кайра күйөөсүнүн колуна асылды. Кетпеген жеринен кара тери кеткен Теңизбай ордунан тура калып, чекесинен шоргулуп агып жаткан терин колу менен сүртөп, «Жогол деп атымбы, жогол! Эмне баары менден кыйын болуп кетиштиби? Мен эмне эчтекеге жарабай калтырмынбы? Эмне колуман эч нерсе келбейт экен? Мен аларга көргүлүктү көрсөтөм. Алар менин ким экенимди билишпейт. Мени бул соксойгон арчадай жоксуң деп коюшат. Ыйык имиш, баарынын колунан бок келбейт!» деп кайрадан туталанып, ызырынып Ажарга атырылды. «Мен баарына көрсөтөм. Билип жүрүшсүн менин ким экенимди. Бул селтей өскөн арча менден артык болуп кеттирби? Мунун эмнеси ыйык, Ыйык болсо менин жанымды алсынчы. Көрө жатам да. Ким кимдин жанын алат? Тим эле кой, менден артык имиш. Тим эле, деп Теңизбай кимге нааразы экенин ачык айтпай, оюн түз жеткире айта албай, болгон түшүнүгүнө карап кыйкырып жатты. Ажар жанталашып Теңизбайдын колундагы араны алганга аракет кылды эле, бирок Теңизбай Ажарды томолото түртүп жиберип, герзой өтүгү менен чала була Ажарды тээп калды. «Кеттейм, башыңды жара чаба дегимде. Муну кара болушат экен. Сага дагы былжыгач ыйыкпы? Ушунун көлөкөсүнө жатып алып койду кырдыртып жибердиң го. Жогол, сыйык менен кетип кал!» деп Теңизбай жердеги жаткан балтаны ала калып, ызырынып, көзү чанагынан чыгып кетчүдөй болуп Ажарды тиктеп ага жулунду. Күйөөсүнүн сырын жакшы билген Ажар аны токтото албасын сезип, өзүнөн мурда балдарын ойлоп, боз үйдү көздөй ыйлаган бойдон кетип калды. Жараткан бул дүйнөнү жаратканда бири-бири менен эр шаркак болушсун деп, табиятка жер өсүмдүктөрдү, макулук жаныбарларды жана аларды тиричилигинде колдонуп, көздүн карайгиндей сактап, урпактан урпакка өткөрүп берип турушсун деп акыл эс берип, адамды жараткан экен. Бирок тилекке каршы Кудай жараткан кээ бир пенделер өзүнүн бул жалган жашоодо ордун билбей, өзүмчүлдүк кыска ойлорун жогору коюп жашап жүргөндөрдүн бири Теңизбай эле. Кайрадан табияттын күрөшү. Адамча сүйлөй албаса да, адамча кол көтөрүп күрөшкө чыга албаса да, жалгыз арча сөңгөгүнө тереңдеп кирип жаткан араны кысып, каршылык көрсөтүп жаткандай болду. Теңизбай болгон кара күчүн жумшап, сөөгүнүп сагынып жатып, жалгыз арчаны кулатып тынды. Бир чоң жеңишке жетишкенсеп, өйдө туруп терең дем алып, чекесинен аккан терди шашпай арчып, өзүнө ыраазы болуп, «Мына эми көргүлө, менин ким экенимди. Бул талдын ыйыгын көргүлө. Баарын кырам, түп тамыры менен жоготом!» деп жерде жаткан кара балтасын алып, жыгылган арчанын жанында өсүп турган эки кичинекей арчаны көздөй басты. Жалгыз арчанын балдарындай болгон эки кичинекей арчаны Теңизбай бир чаап жыгып, жасаган ишин кумарланып, сол чөнтөгүнөн тамекисин алып чыгып, аны тутандырып, жайбаракат тамекисин соруп, түтүнүн шашпай чыгарып, өзүнчө ырахаттанып отурду. Теңизбай айылга көчүп келди. Ага туугандары чогулуп, бул эси жокту соттотуп жибергенден эмне табабыз? Өзүнүн кара башын ойлосок, эмне болсоң ошо бол. Ушул жашка чейин бир да кыпындай акыл кирбеди дейт элек. Тиги келин балага кыйын болду. Жаш балдарын багам деп жүрбөдүбү? Тиги мээси жокту ээрчип, ысык суукка чыдап, бир четинен тиги эси жоктун балдарын бакса, экинчи жагынан малды көздөсө, бул байкуш кайсынысына жетишет? Эле болду ага. Тиги соттолуп кетсе, кийин келин балага эле оор болот дешип, туугандары чогуу отуруп, кеңешип колдорунан келгенин беришип, карышкыр тартып кеткен койдун ордун толтуруп беришкен эле. Күндөр биринин артынан бири чууруп, айга айланып, ай жылга толуп убакыт өтүп жатты. Теңизбайдын балдары торолуп, баары мектепте окуп жатышты. Күндөрдүн биринде улуу кызы Айша мектептен келип, апасына, «Апа, тиги кара жолдун ар жагынан бая биздин койлорду жеп кетишкен 3 карышкырды көрдүм», деди. «Ок, эмне дейт? Каяктагы карышкыр? Алар айылдын эле иттери.
карышкалар тоодо болушат, деп ажар кызын таң кала карады. Жок апа, алар ошолор. Мен аларды тааныдым. Бири чоң, экөө кичине экен. Алар кара жолдо бири-бирин куулашып, ойноп жүрүшүптүр, деп Айша апасына кайра жооп берди. Ажар кызын бир сейре карап алып, ичинен айылда иттер көп эмеспи? Анын үстүнө Айша кантип карышкыр менен итти айырмалай алсын? Оюна өткөн нерселери кирип кеткен го деп, чечинип кийинип келе кой. Мен сага каттама жасап койдум, деди. Кийинки күнү Айша кайра мектептен келип, апасына: "Апа, баягы карышкыр жеген койлор тирилип кетишиптир. Алар тиги Асан байкемдин коросунда жүрүшөт. Мен аларды тааныдым", деп келди. Кээде жөн жерден эле ырдай турган болду. Ажар Айшанын сүйлөгөнүнө сырдуу баскан турганына көңүл буруп, анын туура ой жүгүртүүсүнө шек алып, мектепке барды. Айшанын класс жетекчиси менен сүйлөшүп, андан акыркы күндөрү Айша өзгөрүлүп жатканын, класстагы балдар менен бирге болбой, алардан алыс болуп, бир өзүнчө бир башка дүйнөдө жүргөндөй болуп жатканын айтып, тезинен врачтарга көрсөтүп көрүүнү сунуштады. Эртеси Ажар кызын алып райондук ооруканага келди. Врач Айшаны көрүп чыгып: "Кызым, сен коридордо күтүп тур", деп Айшаны чыгарып жиберип, "Кызыңыздын сырдуу жүрүш турушун качан байкадыңыз?" деп баш көтөрбөй кагаз толтуруп жатып сурап калды. "Аз эле болуп калды", деп Ажар жооп берди. Врач башын көтөрүп: "Кызыңыз жин оорусу менен ооруп жатыптыр. Тилекке каршы күчөп кетиптир", деди. Ажар эки бетин колдору менен баса калып: "Коюңузчу, кантип эле?" деп жиберди. Врач ордунан туруп келип, Ажардын жанындагы отургучка отуруп, Ажарга кайрылып: "Капа болбоңуз, өзүңүздү кармаңыз. Кызыңыз мурун катуу ооруган эмес беле? Тукумуңарда жин оорусу ооругандар жок беле?" деп сурады. Ажар дароо жооп бере албай, жок дегенсип башын чайкады. Айша кызыңыздын көзүнө ар нерселер көрүнө берет экен. Акыл эсине, ой жүгүртүшүнө да өзгөрүүлөр болуп жатыптыр. Бөтө жерден тынчсызданып да калыптыр. Булар медициналык термин менен айтканда шизофрениянын белгилери", деп дарыгер колундагы кагазды карап, кайра Ажарга кайрылып: "Аракет кылып дарылаш керек. Ал үчүн Айшаны көп коомчулукка чыгарбай өзүнчө кармагыла. Мен бүгүн жолдомо жазып берейин. Биздин бейтапкананын бөлүмүнө жаткырып дарылап, байкап көрөлү", деди. Айша бир ай бейтапканада дарыланып жатты, бирок жыйынтык чыкпады. Жабышкан дарт күчөп, анын оорусу Айыл апага көрүнүп калды. Айша өзүнө ээ боло албай баратты. Жанындагы адамдарга көңүл бурбай, өзүнчө кыйкырып ырдап, каат кырып күлүп, баскан турганына маани бербей калды. Кичинекей балдар анын артынан ээрчишип, шылдыңга алышып, бара-бара жинди Айша деп чакырып калышты. Ажардын айласы кетип, колунан келген аракетти жасап, ооруканадан ооруканага алып барып, кыргызча да көргөзүп, молдолорго окутуп да көрдү. Жыйынтык чыкпады. Акырында жин оорусу менен ооругандарды дарылай турган Чымкоргон бейтапканасына жаткырганга аргасыз болду. Ажар кызы Айшанын дарты менен алып урушуп жатып, берки балдарына көңүл бурулбай калган учурлар болду. Айшадан кийинки эркек баласы Тилек балдар менен кошулбай, эшикке чыгып ойнобой, өзү менен өзү болуп, короого кирип алып, чоң дөңгөчтө кечке чейин отура берчү болду. Мектепте окуганын начарлап, айткан кепти кеч кабыл алып, айта турган сөзүн так айта албай, кээде кекечтенип, кийген кийимине карабай, колуна эмне кийим илинсе аны жонуна салып кете берди. Ажар Тилектин жүрүш турушун байкап, түнү менен буркурап ыйлап, таң атканча кирпик какпай санаага батып, эртеси Тилекти шаарга алып келип дарыгерге көрсөттү. Дарыгер Тилекти карап чыгып: "Балаңыздын мындай жүрүм турумун качан байкадыңыз?" деп сурап калды. Ою бир жерде болбой турган Ажар дарыгерге дароо жооп бере албай туруп калды. Дарыгер Ажардын кебетесин көрүп: "Ооруп турган жоксузбу?" деп сурады. Ажар өзүнө келе калып: Жок, жакшы элемин. Эмнени сурадыңыз?" деп калды. Дарыгер: "Балаңызды сурап жатам. Канчадан бери ооруп жүрөт?" деди. Ажар дарыгердин суроосуна дароо жооп бере албай, көзүнөн жаш алып ыйлап жиберди. "Ыйлабаңыз, сабыр кылыңыз", деп дарыгер Ажарды сооротуп жатып: "Балаңардын ооруп жүргөнүн мурунтан билген эмессиңер го. Азыр ачык байкала баштаптыр. Төрөт учурунда же кичинекей кезинде травма алган эмес беле?" деди. Ажар колу менен оозун жаап, сүйлөгөнгө алы келбей, жок дегенсип башын чайкады. "Баланын акыл эсинин өсүшү начарлап калыптыр. Дарылаш керек", деп дарыгер башын көтөрбөстөн астындагы кагазды толтуруп кирди. Ажар кызы Айшанын оорусун жакшы билгендиктен
ошол эле ооруга баласы Тилек дагы чалдыкканын сезип, башы айланып, алдындагы жер көчүп тургандай болду. Көзүн жумуп, өзүн кармаганга аракет кылса да, айлана астын үстүн болуп, көзү караңгылап, отурган жеринен жерге кулап түштү. Башын көтөрбөй кагаз жазып жаткан врач ордунан тура калып, Ажарды жерден көтөрүп, «Бегай, кел мында бол!» деп кыйкырып, кабыл алуу бөлмөсүндө отурган медайымды чакырды. Медайым бөлмөгө чуркап келип, «Артур Касымович, эмне болуп кетти?» деп жыгылган аялды көрүп, оозун басып туруп калды. «Эмне туруп калдың? Чурка суу алып кел!» деп дарыгер бейтапка кайрылып, өзү Ажардын тамырын кармап, тамыры акырын согуп жатканын сезип, «Көзүңүздү ачыңыз, дем алыңыз!» деп 4-5 жолу кайталап, Ажардын башын көтөрдү. Ажар эсине келип, көзүн ачкандан кийин медайым стаканга суу алып, бөлмөгө чуркап кирди. Дарыгер медайымдын колунан стакан сууну алып, акырын Ажарга ичирип жатып, «Акырын жутуңуз, жүрөктү түшүрдүңүз. Өзүңүздү кармаңыз да. Балдар үчүн сизде ден соолук болуш керек», деп Ажарга кайрат айтып жатты. Эми Ажар кайрадан кызынын оорусу менен алып урушуп жүргөндөгү жолго кайрадан баласы Тилек менен түштү. Кайрадан нечендеген ооруканалардын эшиктерин каккылап, нечендеген дарыгерлердин кабинеттеринде болуп, бир жакшы кабар уганбы деген үзүлбөгөн үмүттөр менен күндөр өтүп жатты. Майнап чыкпады. Баласы Тилекти кызы Айша жаткан Чымкоргон ооруканасына жаткырууга аргасыз болду. Ажардын жүрүш турушу өзгөрүлдү. Шайыр, ийкемдүү мүнөздөрү кетип, ал өзүнчө түнт болуп, эч ким менен сүйлөшпөй, басса турса да балдары оюнан чыкпай, кичинекей мүмкүнчүлүк же шарты болсо ооруканага көрүнүп алып, балдары үчүн жолго чыгат. Арадан 5 жыл өттү. Балдарынын оорусу Ажардын денесине чыккан айыкпас жара болуп, андан бөлүнүп чыккан сары суу ага сарсанага айлангансыды. Сарсананын артынан Ажардын кейпи кетип, карагаттын мөмөсүндөй жайнаган көзүнүн кареги соолугансып, көзү китирейип, чарасы ичкери кирип, назик болгон бетинин эти кетип, жаак сөөктөрү оркоюп чыгып, колдорунун кан тамырлары шишип тургансып, алыстан көрүнүп, билектеринин эттери кетип, бир эле териси калгансып, аны да бырыш басып, карарып, алы кеткен карган кемпирлердин колундай болуп турду. Ажардын алы кетип, ою бир жерде болбой, айланага бейкапар болуп, тамакка көңүлү тартпай, күндөн күнгө арыктап баратты. Ажар басып өткөн турмуш жолун бир сыйра эстегенге аракет кылды. Өзү менен өзү сүйлөшүп, кайсы жерден кетирип алдым экен, балдарымды кайсы убакта карай албай калдым, бул оору жуктубу, же балким алар үйдө жалгыз калганда бир нерсе жеп алыштыбы, же бир жандыкка чактырып алыштыбы, же уулу чөп жеп алыштыбы, же бир жерден кулап кетиштиби. Тукумуңарда эч ким ооруган эмес беле деп сурашат. Менин да, Теңиз байдын да тукумунда эч ким мындай дарт жеп ооруган эмес эле го деп, Ажар ичинен ойлонуп, кайрадан түбү жок ойго түшүп, же бул Кудайдын сыноосубу, эгер менден күнөө кетсек, кара башым менен кандай сыноо болсо дагы көтөрөт элем, бирок балдарым менен мындай сыноону көтөрө албай жатам деп буркурап ыйлайт. Кайрадан учу жок сарсана. Ажар кайрадан ичинен сызып, же бул Теңиз бай үчүн сыноо берип жатабы, анын болгон мүнөзү ошол экен, кантем, бирок ал менин балдарымдын атасы да, болбосо балдарым кайдан болот эле деп күйөөсүнө сөз тийгизгенден качат. Ажар бир азга ойлоно калып, оозун колу менен жаап, каргышпы деп туруп калат. Ал түнү Ажар уктаган жок. Бир гана ой, чын эле каргышпы, жалгыз арчанын каргышыбы. Ошол убактагы чыркыраган Ажардын кой дегенине карабай, колуна жабышкан Ажарды ыргытып жиберип, болгон күчү менен арчаны кыйып жаткан Теңиз байдын элеси Ажардын эсинен чыкпай туруп алды. Жаткан төшөгүндө Ажар эки колу менен төшөгүн мыкчып, жүрөгү сыздап, буркурап ыйлап жатты. Эртеси эртең менен эрте Ажар жайлоого жөнөдү. Түш ой жалгыз арчага жетти. Күн жаанчыл болгондуктан чөптөр жерден бир топ көтөрүлүп калган. Жалгыз арчанын дүмүрү чөп менен бирге болуп, алыстан көрүнбөйт. Дүмүрдүн жанында эчак сырткы кабыгы чирип түшкөн, беттеринде майда-майда жараңка кеткен куу арча жатты. Анын жанында дагы эки куураган кичинекей куу арча, андан кичине алысыраак жаткан. Ажар өзүнө ээ боло албай, жалгыз арчанын дүмүрүн кучактап, өксүп ыйлап жиберди. Үнүнүн жетишинче, айланайын, кагылайын арча, бизди кечирчи, каргышыңды алчы, балдарыма тийбечи, каргышыңды алчы, балдарымды айыктырчы, мени кыйнабачы, балдарымда эмне күнөө, аларга тийбечи, алсаң менин жанымды алчы, балдарыма тийбечи, кагылайын, болду, кыйнабачы, деп
калган сөзүн айта албай демигеп, бир далайга дөмүрдү кучактап, өксүп ыйлап, алы кеткен колдору менен сылап, дүмүрдү бекем кучактап, дүмүрдүн араланган бетине көз жашын көлдөтүп төгүп жатты. Ажар дүмүр бетин өпкүлөп, айланайын Арча, менин жанымды алчы, балдарыма тийбечи, жанымды берейин, кайра өсүп чыкчы, деп Ажар дүмүрдү бекем кучактап, өзүнүн кан тамырлары менен аккан канды Арчага бергенден кайтпай тургандай болду. Айлана тымтырс. Ошол учурда бир гана Ажардын муңдуу ыйы Капчыгайга тарап, Капчыгайдын тоо таштарына, өсүмдүктөргө, учуп конуп жүргөн куштарга, тоо чокуларында секирип оттоп жүргөн кайберендерге, суу ичинде ары бери тынбай сүзүп жүргөн балыктарга, бир ийинден экинчи ийинге чуркап жүргөн суур чычкандарга жетип, алар Ажарга боор оруп турушкандай болду. Жалгыз гана Арчанын дөмүрү козголбой, анын бетине жаандын тамчысындай мөлт-мөлт болуп тамган Ажардын көз жашын өзүнө сиңирип ала албады. Кеч күздө элдер күзгү түшүмүн жыйып, кышка камын көрүп жаткан учурда Ажар алы кетип турганына карабай, кайрадан балдары жаткан ооруканага барууга камданды. Көптөн бери унга салып сүрсүткөн койдун этин өзүмдүк майына боорсок бышырып, анча-мынча таттуу кошуп, балдарына жылуу кийимдерин салып, эки чарала сумкасын көтөрүп жолго чыкты. Бирок ал күнү Ажар ооруканада жаткан балдарын көргөнгө анын бешенесине буйрган жок. Жолдон башы айланып, эсин жоготуп, кырчындай болгон мезгилинде бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Ажарды жер бергенден кийин 6-чы күнү Теңизбайдын үйүнөн дагы өкүрүк чыкты. Ажарга тигилген боз үй чечиле электе, Теңизбайдын 3-чү баласы Кубат өз тагдырын өзү кыйып, короодогу бастырманын устунуна асынып алды. Анын сөөгүн кайрадан ага туугандары Ажардын сөөгү үчүн тигилген боз үйгө алып кирүүгө аргасыз болушту. Теңизбай тигилген боз үйдүн жанындагы тактайда үнсүз олтурат. Колундагы таяк менен жер чукуп, көз көрсөтүп келгендерди астыртан карап коюп, тиги баланча эмнеге келген жок деп, көз көрсөтүп келип кеткендерди тактагансып, күйүп аткан күйүүтүнүн белгиси жок, өзү менен өзү болгонсуп бейкапар отурду. Кечээ эле шатыра шатман түшкөн балдарынын үнү жаңырган үйдө өзүнүн коколой башыгана калганын сезген да жок. Айылдан 3 дос Арчалдын төрүндөгү карагатка барышмай болушту. Күн мурунтан даярданышып, бир күндүк азыктарын алышып, экиден желим чакаларды артынышып жөнөп кетишти. Арчалынын колотун өрдөп баратышып, күн батыш жагындагы кырда жайылып жүргөн койду көрүшүп, балдардын улуусу Бердибай, "Бул кимдин кою?" деп сурап калды. Орто бойлуу кара бала Кубан жайылып жүргөн койлорду карап, "Бул жакта эки эле коро кой бар" деп көзүн жылжыйтып эстей албай турганда, жандап бастырып бараткан Сапар "Кыдыр ата менен Асанбектики" деп атына камчы салып, жанындагы балдарга кайрылып, "Бастыргыла, тиги кырда бастырып бараткан Кадыр ата окшойт, барып учурашып кетели" деп атын теминди. Кадыр ата атынан түшүп колотту өрдөп чыгып келе жаткан 3 атчанды күтүп отурду. Балдар аттарын тез бастырышып, кырда отурган Кадыр атага чыга келишип, аттарынан жапыр түшө калышып, "Ассаламу алейкум ата" дешип, биринин артынан бири Кадыр атага кол сунушту. Кадыр ата ордунан козголуп, "Ва алейкум салам, келгиле жигиттер, жол болсун, кайдан келе жатасыңар" деп Кадыр ата балдарды алеге алып, балдардан жооп күтпөй, "Отургула, айылдан эрте чыккансыңар го, кимдин балдарысыңар" деп сурап калды. "Мен Тургунбектин баласымын" деп балдардын улуусу Бердибай үн катты. "Мен Сурандын, мен Капардын" дешип калгандары жооп беришти. Жакшы экен, ата-энеңер жакшы турушабы? Ден соолуктары чыңбы? Жакшы адамдардын балдары экенсиңер" деп Кадыр чоң ата жанындагы идишин колуна алып, "Отургула, жарма ичкеле. Карагат тергене келе жаткансыңар го, сыягы" деди. "О ата, карагат терип кетели деп келдик эле" деп баары жооп кылышты. Балдардын кичүүсү Сапар "Ата, мага бериңиз, мен куюп берейин" деп Кадыр чоң атанын колундагы идишти алып, балдарга жарма куюп берди. Кадыр чоң ата кебин улап, "Быйылкыдай түшүм болобу? Карагаттын бутактары мөмөсүн көтөрө албай ийрип турат. Кээ бир карагаттардын жалбырактары түшсө да мөмөлөрү жерге түшпөй турат" деп кичине ойлоно калып, кайрадан "Жакшы балдар экенсиңер, экиден чак алыпсыңар, аздык кылбайбы" деп Кадыр ата балдардын аттарында артынып турган чакаларды көрүп, "Жок ата, жетет. Сатканга эмес, өзүбүзгө эле апаларыбыз кышка кичине варенье жасайлы, карагат тергиле деп жөнөтүштү" деп Кубан жооп берди. "Мейлиңер, терип алгыла. Кудайдын берекеси баарына жетет" деп Кадыр чоң ата ойлоно калып, кайра сөзүн улап,
Böyle адамдар эле карагат тергени биздин айылдан башка жактардан келишет. Кээ бири жаратылышка өтө кылдаттык менен мамиле жасашса, кээ бири эси жоктор мага жетпсе болду, андан кийин эмне болсо ошо болсун дегендей мамиле жасап кетишет. Көрүп зениңгей, карагаттын бутактарын сындырып келип, анан отуруп алып шашпай мөмөлөрүн теришет. Ал бутактар канча жылдан бери өскөн, алардын иши да жок. Ойлоп да коюшпайт. Же болбосо карагаттын шагына чыгышып бутактарын тартып жулуп теришет. Тергенди да билишпейт. Бир шакты толук бүтүрбөй экинчи жакка атташып, мөмөлөрдү толук тербей, ала-булага алтырышып кетишет. Бул деле Кудайга жакпайт. Сындырып жулуп салган бат эле. Бирок адам болгондон кийин кичине ойлонуш керек да. Жаратылышка эч нерсе ашык берген эмес. Ар бир жаныбар болобу, өсүмдүк болобу, бири-бири менен байланыш. Бирөө жок болуп кетсе, баарына доо кетет. Ушуну биз адамдар унутпашыбыз керек. Кудай берген жаратылышты биздин ата-бабаларыбыз көздөрүнүн карегинде сактап бизге өткөрүп беришкен. Биз дагы келечектеги урпактарга өткөрүп беришибиз керек. Талап ушундай. Тоо таштын арасында өскөн карагаттын да өзүнүн жаратылышка кошкон салымы бар. Тамырлары тереңдеп, жер кыртышын сактаса, мөмөсү адамдар эмес куштарга да жем болот. Жалбырагы түшүп жерге семирткич болот. Жаратылыштын берген жаныбары болобу, өсүмдүктөрү болобу, аларга кыянатчылык мамиле жасаган адамдарды Кудай деле жакшы көрбөйт. Бирде болбосо да бирде Кудайдын каарына калат. Ар бирөөнүн колдогону бар. Ошол үчүн ар бир адам жаратылышка аяр мамиле жасаш керек. Деп Кадыр чоң ата бул сөздү жеке карагат тергени балдарга айтпастан, көкүрөгүндө жүргөн түшүнүгөн, жаратылышка болгон мамилесин сыртка чыгарып айтып жаткандай болду. Кадыр чоң атанын сөзүн кунт коюп угуп жаткан Сапар: "Кадыр ата, мындан көп жыл мурун ушул жерде жалгыз арча бар экен го. Ошону элдер кой десе болбойт, Теңизбай байке кыйып салгандан кийин анын балдары жинди болуп калган деген чынбы?" деп Кадыр атадан сурап калды. Четте отурган Бердибай: "Балдарынын сырткары аялы казы болуп, бир баласы өзүнөн өзү муну болган. Теңизбай байкеге ошол жалгыз арчанын каргышы тиип, анын бүт үй бүлөсүнө доо кеткен дешет го. Ал жерде жалгыз арчанын өзү эле эмес, жанында анын баласындай болгон эки арча бар экен. Аларды дагы Теңизбай аба кой десе болбой, балта эмес, ара менен аралаптыр. Жалгыз арчадан кан сыяктуу кара кочкул суюктук чыккан дешет. Ошондон бери Теңизбай абамдын үйүнө чоң жамандык келиптир, деп айылда айтып жүрүшөт", деп Кубанда сөзгө кошулду. Сөзгө кызып кирип алган балдар бири-биринен өтүп, көргөн билгендерин айтып отурушту. Баятан бери сүйлөп жаткан Кубан: "Орустардын Библиясында каргыш жөнүндө жазылыптыр. Кудай биринчи жолу киши кылып адам менен Еваны өлбөс кылып жаратыптыр. Аларга баарын бериптир. Алар бир бакчада жашачу экен. Ал бакчада баары бар экен. Кудай айтыптыр: мына силерге баарын бердим, өлбөс болуп жашайсыңар, бирок могу мөмөгө тийбегиле деп. Бир бактын мөмөсүн көрсөтүптүр. Бирок Ева жыландын азгырыгы менен тийбегиле деген бактын мөмөсүн жеп салат. Аны көргөн Кудай: тийбе десем укпадыңар, эми мындан ары силер түбөлүккө жашабайсыңар, өлбөс болбойсуңар деп адам менен Еваны ал бакчадан кетирип жибериптир. Ошондо алар Кудайдын каргышына калышыптыр. Каргыш жаман болот турбайбы?" деп токтон албай билгенин айтып жатты. Кадыр чоң ата балдарга жооп бербестен, алардын сөзүнө көңүл бурбастан, көз алдына турмушунан эрте кеткен ажар, жер көтөрүп жүргөн Теңизбай, эч бир жанга зыяны жок жайыгышы жашыл болуп өсүп турган жалгыз арча оюна кетти. Өмүр жолунда бир адамга кол көтөрмөк турсун катуу айтпаган жаны Теңизбайга кол көтөргөнүнө өкүнүп, Теңизбайдын бул жашоого болгон тайкы түшүнүгүнө, Керт башынын кызыкчылыгынан башка эч нерсе көрө албаганына, көпчүлүктө жакшы жаманды ажырата билбегенине зээни кейсе, жадырап жайнап жүргөн ажардын элесин эстеп, анын балдары үчүн болгон энелик мээрим төккөнүн, өз өмүрүнөн мурда балдарынын өмүрүн биринчи коюп, алар үчүн баардыгына даяр турганына, ага тууганга улуу кичүүгө көрсөткөн ийкемдүү мамилесин, ооруган балдарынын оорусунун азабынан, балдарынын өмүрү үчүн адам баласы көтөрө албаган оор күндөрдү башынан өткөргөндүгүн, акырында айласы кетип, ал жин оорусу менен ооруп жаткан кызы Ажар, баласы тилек үчүн Ажар өзүнүн жанын жаратканга бергендей, Кадыр чоң атага сезилип, ичинен жалган дүйнөдө адам баласынын башына кандай гана жаратканын сыноолору келип кетпейт, атаңдын гана көрү деп сыздап отурду. Аңгеменин аягы.